Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институту өрттөнгөндүгүнө байланыштуу республикалык дартты аныктоо жана дарылоо борборунда убактылуу оорукана уюштурулуп жатат. Уюштуруу иштеринин алкагында тилсиз жоо учурунда сакталып калган медициналык жабдуулар мекемеге ташылып келүүдө. Жакынкы күндөрү дарыгерлер штаттык режимде иштей баштайт. Ал эми институт өзү капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ачылганга чейин дарыгерлер бейтаптарды мына ушул жерде кабыл алышат. Убактылуу оорукана 35 орунга ылайыкталууда. Бул жерде балдар жана чоңдордун жүрөк хирургия бөлүмдөрү болмокчу. Мында операциялык блок менен жандандыруу бөлүмдөрү дагы каралган. Ушул тапта институттун дарыгерлеринин бир бөлүгү бейтаптар дарыланып жаткан ооруканаларга бөлүштүрүлүп, кесиптештерине жардам берип жатышса, калганы уюштуруу иштери менен алек. Экинчи вариант бул эгер бул жакка батпай барып атса, анда Минздрав Жалал Абадтагы түштүк жүрөк хирургия борборундагы приказга кошулуп, буйрукка кошулуп бекитилди. Эсиз что ал жака дагы биз бригаданы жиберип, башка хирургдарды биз откомандировать этип, ал жакты да обеспечить немеге камсыздаганга биз даярбыз да. Оорукананы уюштурууда сакталып калган аппараттар бир сыйра текшерүүдөн өткөрүлүп, андан кийин гана ишке киргизүү көздөлүүдө. Куткаруучулар менен дарыгерлер жандандыруу бөлүмүндөгү жасалма дем алдыруучу жана жасалма жүрөк сыяктуу наркы кымбат аппараттарды сактап калганга үлгүрүшкөн. Калганы болсо имараттын ичинде турат. Жабыркаган бул поликлиника подвал бөлүмүндө өрт аябай мындай катуу болгон. Ал жерде бүт жүрөктүн УЗИси, ЭКГ, лаборатория, көп аппарат, рентген хирургия, бул эң дарагасы, мындай кымбат аппарат. Ошол аппараттар жабыркаган, анын баягы аккумулятор плата деп коет. Ошол баягы мозговой неме центр. Ошол жерде да өрт кирген, ошол жер. Оорулуулар кароосуз калбаш үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги бейтаптарды жайгаштыруу ишин уюштурууда. Ага ылайык Туаса жүрөк кемтик оорусу менен ооруган балдар эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кардиология бөлүмүнө жайгаштырылды. Бул жерде пландуу жана шашылыш жардам алууга муктаж болгондор дагы кабыл алынууда. Ал эми чоңдор болсо улуттук кардиология жана терапия борбору менен улуттук госпиталдын башка бөлүмдөрүндө дарылана алышат. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагынын жашоочулары болсо Жалал Абадтагы жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборуна кайрылышса болот. Бүтүнгө уланган учурлар болду албетте. Бул биздин медицина кызматкерлер ошол жана эвакуация учурунда жардам берип, биздин жанагы өрт менен күрөшкөн адистерге кошо ошо бейтаптарды эвакуация кылып жардам берип аткан биздин медицина кызматкерлер жабыркады. Алар ошол эле күнү бейтаптарга жардам көрсөтүлүп бүткөндөн кийин ошол жерде реанимацияга эле жаткырылып, ыкчам жардам алышты. Анан өтө оор көбүрөөк мындай жабыркаган бейтаптар биздин Бишкек шаарындагы тез жардам больницабызда, клиникабызда токсикология бөлүмүндө дарыланып атат. Бүгүнкү күндө 3 медицина кызматкер калды, дарыланып атышат. Өрттөн жабыркаган институттун имараты курчоого алынып, ушул тапта милиция кызматкерлери кайтарып жатышат. Ичине Ички иштер министрлигинин тергөө тобу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин инспекторлорунан башка эч ким киргизилбейт. Бүгүндөн баштап жеринде эксперттер иштеп башташты. Алар эртең ишин дагы улантышат. Андан кийин гана имараттын маселеси чечилмекчи. Дүйшөн Шаршембеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.